Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган Финсабат көрсөтүүсү. Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашап, мал чарбачылыгы жана жер иштетүү менен алектенип келишет. Ал эми ошол мал чарбачылыгынан жана жер иштетүүдөн көбүрөөк пайда табуу үчүн айыл чарба кредиттерин алышат. Мына ушул багыттагы насыяларды алууда эмнелерге көңүл бөлүп, эсептен кантип жаңылбаш керек? Бүгүнкү программада айтып беребиз. Айыл чарба насыясы төмөнкү максаттарга берилет. Мал чарбачылыгына 36 айга 10% менен, дыйкан чарбачылыгына 36 айга 10% менен, айыл чарбачылыгына керектүү техникаларды сатып алууга 7 жылга чейин 6%дан 9%га чейин, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө 36 айга 6% менен, 100 000 сомго чейинки күрөөсүз насыялар 12 айга 10% менен. Айыл чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн бериле турган кредиттер дыйканчылык жана мал багуу багыттарына берилет. Алгач бул багыттагы кредитти алуу үчүн өзүнүн чарбасындагы мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгуу зарыл. Анткени кредитти алган менен анын кайтарымдуулугун дагы эсептеп чыгуу керек. Туура чечимди кабыл алган соң, кайсыл банкта пайыздык чейин канча экенин жана кайсыл банк ыңгайлуу шарттарда кредит берүүсүн тактап алышыңыз керек. Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоо иретинде бул жанагы биздин айыл чарбачылар, мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү, кайра иштеп чыгуу, жанагы даярдоо, өсүмдүк өстүрүү багытын колдоо үчүн аукциондор аркылуу 5 миллиард 600 миллиондон ашык кредит берилген болчу. Негизи карызкерлер кредит алардын алдында ошо кредитти кандайча төлөй алабы, ошого күчү жетеби, ошол кредитти андан ары иштетип кете алабы, анан ошондой эле жана кайра кайтарып берүү мүмкүнчүлүгүн дагы караш керек да. Негизги катачылыктардын бири баягы ойлонбой кредит алып алган жарандар болуп калып атат да. Мына эми банктар тууралуу маалымат алган соң, документтерди топтоого мезгил келип жетти. Алгач банктагы кредиттик адис менен сүйлөшүп, кандай документтер керек экендиги боюнча маалымат алып, аларды чогулта башташ керек. Керектелүүчү документтердин тизмеси: паспорт көчүрмөсү менен, жубайынын паспорту, нике тууралуу күбөлүк, эгер ажырашкан болсо ажырашкандыгы тууралуу маалымат, жашаган жеринен үй бүлө мүчөлөрү менен толук маалымат, үй бүлө мүчөлөрүнүн паспорттарынын көчүрмөсү, эгер бир жерде иштесе иштегендиги боюнча маалымат, социалдык фонддон жана салык кызматынан карызы жоктугу боюнча маалымат, мамлекеттик каттоо кызматынан үй кирөөдө эместиги тууралуу маалымат, 3/4 өлчөмүндөгү сүрөт. Албетте, кредит алууга көптөгөн тастыктоочу документтер керек болгондуктан, аларды топтоого бир топ убактыңыз кетет. Алим Вататабиев 2011 жылдан тартып дыйканчылык менен алектенип, жалпы 200 гектарга чейин жер айдап, 20дан ашык кишиге жумуш орундарын түзүп берген. Ал эми мындай чоң аянтка жер айдоодо албетте техника жетишпей, банктардын биринен айыл чарба кредитин алгандыгын айтат. Ошол тракторду, по-моему, эсебимде 7% менен жылына алынган. 30% эмесин биз сразу эле төктүк акчасын. И ошол залогко өзү турду. Ачык айтканда, көбүнчө проблемалар, справкалар, ошол кичине бюрократия бар. Бир айдын ичинде биз ошол кредитти алдык. Биринчиден биз санадык канча гектар жүгөрүбүз болот, ошондон канча примерно урожайность чыгат. Ошого караганда ошону эметтик да. Мынакей 200 гектардан 6 тоннадан алсак 1200 тонна чыгат. Санаш керек, эсептеш керек да, канча гектарың бар, ошондон канча урожайность болот, примерно хотя бы ортодон алып туруп, мындай эле санабай эметпей болбойт да кредит. Айыл чарбадан өзүнүн колунан келген 30% чыгат. Көбүнчө погодадан, аба ырайы, жамгырдан, күндөн, ушундай да. Көп жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенип келген Садырбек Узакбаев азыркы учурда эт багытындагы Россиядан атайын алынып келген Герефорд асыл тукум уйларын өстүрөт. Малдын баарын өзүм каражатым жетмек эмес. Ар кайсы банктарга кайрылып кредит издеп арзан 7%, 10% менен берип атпайбы, ошол кредиттен алып малдын башын буюрса көбөйтүп алдым. Асыл тукум породадагы мал эт багытындагы Герефорд породадан аты.
Муну башында 13-жылы Россиядан алып келгем. Ошо 200 кредит аларда мисалы үчүн кандай кылып кандайдыр бир эсептөөлөрдү жүргүздүңүзбү? Кандай болгондо пайда табам, канчадан төлөшүм керек деп мындай эсептеп Анын баарын эсептеп, эсеп болбосо болбойт да чар. Ар бирин ай сайын канча төгөм, канчасын сатам. Ошонун баарын эсептегем. 20-дан ашык процент кредит болсо акташ кыйын. Анын үчүн банк иштеп калабыз да. Мисалы үчүн 33 миңден алсам базардан бука чарларды 4 ай 5 ай байлайм, 55 миңден сатам аны. 400 килден ашырып семиртип. Эсеп жүргүзбөйт да башындачы. Эсеп жүргүзбөй, 1-2 мал алып жанагы аз суммадагы кредит алгандар, биздин дыйкандар 100 миң, 200 миң алып атпайбы? Ошолор мисалы үчүн пайда таба албайт менимчечи. Дагы өкмөтүбүзгө кайрылып кетет элем ушу. Дыйкандарга дагы каралашып, кредитке чектөө койбой, мисалы үчүн мал чарбасын 200 миң, 500 миң деп чектөө, ошону койбой иштечү кишилерге текшерип көлөмүн көбүрөөк берсе, жакшы эле пайда түшөт, жана 10%. Бүгүн биздин эки каарман тең айыл чарба кредитин алып, аны ийгиликтүү иштетип жаткандарын көрсөттүк. Ал эми алган кредитин туура иштете албай, банкрот болгондор миңдеп саналат. Бирок анын баары эле камера алдында бул көйгөйүн айтып берүүнү каалашпайт. Алгач алган кредитиңизди үстөк пайызы менен кайра кайтарып бере аласызбы? Ошону эсиңизге алыңыз. Эгер кредиттик эксперт сиздин тапкан каражатыңыз кредитти жабууга жетишсиз деп эсептеп берсе, убара болуп ар кандай справкаларды жасатуунун деле кажети жок. Жыйынтыгында банкка эмес, өзүңүзгө эле төлөө кыйын болуп калышы мүмкүн. Себеби көпчүлүк учурда биз кредитти төгүүдөн сырткаркы чыгымдарды эсибизге албай коебуз. Дыйкандын өзүнүн толук активдери болуш керек. Ал эмне болушу мүмкүн? Малы болуш керек, жери болуш керек, кашары болобу, же тракторлор болобу, же бизнесинде болгон автомашиналар болобу. Ушундай мүлктөрдү анализдейбиз да. Эгерде ошол мүлктөр толук болсо, анда толук кандуу финансировать этебиз. Айыл чарба тармагы ишкерликке караганда кирешеси болбой да калышы мүмкүн. Өзгөчө дыйканчылык үчүн кредит алууда өтө сак болуу керек. Анткени жер айдап, өсүмдүк багууда ар кандай табигый себептерден уламдагы белгиленген өлчөмдөгү түшүм алынбай калуу коркунучу бар. Бул айыл чарбасында өзгөчөлүк, анткени бул айыл чарба кредиттери сезондук факторго да байланыштуу. Негизги мындай чоң тобокелдикке учураган кредиттер бул айыл чарба кредиттери болуп саналат да. Анткени бул баягы жаратылышта да кандай ар кандай жаанчыл болуп калабы же үшүк жүрүп кетеби, ошондо дагы баягы көп нерселерден көз каранды да. Эгерде мындай кредиттерди карасак, жалпы кредит банк системасынын кредиттерин карасак, ошо айыл чарбасына берилген кредиттердин өлчөмү 20% түшөт. Банк кызматкерлери менен сүйлөшкөндө эл арасында айтылып жүргөн шапке берүүдөн же болбосо кредиттик адиске акча сунуш кылуудан алыс болушу керек. Кимдир бирөөгө акча берип, өз маңдай тер менен тапканыңызды алдырып жибербей, 1-2 күн документтерди топтоп, анан ала турган кредитиңизди колуңузга кармасаңыз болот. Эң негизгиси дыйкандарга мындай кеңеш берет элем да. Өз тармагы менен жумшаш керек, пландагандай, өзлөрү жазгандай. Анан колдон келсе асыл тукум көчүш керек, мал чарбачылыкка алып атса. Анан азыр мына жакшы эмелер жүрүп атат, өкмөт тараптан Евразес боюнча, экспорт боюнча. Биз да мына убойдун цехтер боюнча иштеп атабыз. Эмне дегенде этибизди мал дүң бою сатпай, переработка кылып сатканга. Кредит алуу бул өтө жоопкерчиликтүү чечим. Ошондуктан аны алуудан мурда туура колдонуп, кайра аны кайтарып бере аламбы? Карызга алгандан көрө акырындап акча топтосом болобу деген суроолорго жооп бергенден кийин гана банкты көздөй барсаңыз туура болот. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.